Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер. Кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Күнжелеси каналы бул чыгарылышта сиздерге экран астында турган ала уйларды чагылдырат туугандар. Мына ушул уйлар сатылат. Бир рет назар салыңыздар. Эс менин жанымда, эс менен биргеликте толук маалыматты берип өтөбүз. Аягына чейин көрүңүздөр. Келиңиз акеме. Жакыныраак келиңиз. Көз бир тааныштыралы. Кандай сана иштериңиз болуп атабы? Жакшы өзүңөр. Биздики да болуп атат. Алып келип алдыңыз? Алып келип. Россиядан келди. Россиядан келди. Жакшы. Канча күн болду келгенине? Келгени 3 күн болду. 3 күн, а? 26 баш уй деди. Жалаң 26. Бары стелне, бары туа турган. Сүт берет. Сүт багытында, бары. Жакшы. Бир карап чыгыңыздар. Эми бул жанагы чөрнө пёстр экен да, булар основной, көпчүлүгү. Мына караңыздар. Мына эми биз бир айланып, маалыматты берип өтөлү. Мына уйларды көрдүңүздөр, мына желиндери. Монтип турат, кара уйлар. Бул эми Россиянын кандай жеринен алдыңыз, кимдерден алдыңыз дегенде? Өзүңүз тандап алдыңызбы дегенде? Өзүм тандап алдым. Рязанская областтан алдым. Аха. Частный фирмалардан. Жакшы, ошол жерде булар эми салып жүргөн да? Алып жүргөн малдар. Канча жаштан канча жашка чейинкилерди алдыңыз эми? Арасында кунажындар жүрөт, чоң уйлар жүрөт, а? Биринчи тугуштан бир үчөө бар. Биринчи тугуштан үчөө. Анан максимальный 5-чи тугуштар бар. 5-чи тугушка чейин жетет экен да, алды. Келиңиз. Өзүңүз эми 26 башты канча сарайдан жыйнадыңыз анан? 2 сарайдан. 2 сарайдан, а? Жакшы. Мына чоң уйларды көрдүңүздөрбү? Мына 2 сарайдын уйлары экен. Баары салып жүрүптөр. Көрдүңүздөрбү? Мында караңыздар, чөрнө пёстралар. Эми бул канчасы бооз? 26 баштын баары бооз эле. 5 тууду. 5-өсү? 5 тууду. Көрдүңүздөр, мына торпоктор. Мындай торпоктор тууптур. 2 торпок турат азыр бул жерде. Калган сарайдын ичинде. Мына караңыздар. 26 баштын баары качкан дейт. Жакын арада тууй турганы барбы? Основной кайсы айларда тууйт эми булар? Марттан башталып, июлга чейин. Ушул азыркы март айынан июлга чейин кете берет экен да. Мына мынау кара үйдү көрдүңүздөр, мына желин жакындап калыптыр, курсагы чоңоюп. Да караңыздарчы. Мынау үйдү тууду дедиңизби? Мынау кара үй, э? Наркс туупту, бунусун наркс туупту. Мынау үйдүн желин караңыздар. Желиндери чоң гыне. Мына караңыздар. Мындай орто жаш уйлар турат. Мына ак үйдү караңыздар, мына. Желинди карап коюңуздар. Ушулбу? Мына тууптур. Кече тууду ушул, э? Жакшы, уйлар тетияга карап басты. Биз артынан ээрчип, эми мына эме кылалы. Эми баарына кызыктуу баасы да. Мына токол кунажынды көрдүңүзбү? Бул эми качкан да? Бул качкан, эми эле качкан. Бул дагы июлдун аягына барып калат. Июлдун аягына барып тууп калат экен. Жакшы, эми баасына келели. Айтыңызчы, биринчи токол кунажынды канча дедиңиз? Муну 85ке келди. Сизге? Бербедим, 85 миңге бербей койдуңуз. Өзүңүз канча деп атасыз? 100 деп атасызбы эми? 5-10 миң кошсо берип беребиз. Жакшы, уктуңуздар да. Так. Эми айтыңыз, бул жерде кунажындар, анан орто уйлар, анан чоң уйлар бар экен да. Ошо чоң уйларды алды баасы канча, орточо уйлар баасы канча дегенде? Эми чоң уйлар 160тан. Жанагы чоң кызыл уйчу башында көсөткөн. Ошо да 160тан кете берет. Бир 5-6 баш чоң уйлар бар экен, а? Ана сүйлөшүп көрөбүз, арзандатып беребиз. Дагы сүйлөшүп көрөсүздөр мына. Мен пример кылып алдымдан анча-мынча жолукканын айтып турайын. Мынагу балдар менен канча мынагу уйлар, мисалы үчүн. Мына торпогу болсо, мына ак уй. Торпогу менен ургач торпок. 140. Торпогу менен коша, Арзандатып беребиз. 140 миң сом сурайт, сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына көрдүңүздөр, тууган желиндерди көрдүңүздөр. Демек гарантия экен да. Жакшы, мынагу орто уй экен, а мына? Бул да жакындап калды. Бооз экен. Мына ушуну канча деп атасыз эми? 120 деп турабыз. 120 деп атасыз, э? Жакшы, уктуңуздар да көрдүңүздөр. Эми мындайча айтканда бир 90 миңден 150-160ка чейинки аралыктагы уйлар экен да. 90-дан 160ка чейин. 90-дан 160ка чейин экен. Мына көрүңүздөр. Бир назар салыңыздар.
Эми Россиядан келгенине 3 күн болсо. Эми билесиздер, Россиянын чөбү көбүнчө мына бышпай эле орулат. Мындайча айтканда, чөптүн составында май аз. Май көп болсо сүт көп болот, а? Мына Bir cuma yolda gördük. Mallar içine final. Өзүңүз кошо келдиңизби? Koşa geldim. Фура менен кошо. Жакшы, бул агабыз өзү барып алып, өзү алып келди. Азыркы адрес мына Чүй облусу Сокулук району Сокулук айылында турат. Чала бересиздер экран астындагы телефон номерлерге. Жакшы. Дагы бир сурайынчы, мына чоң мына келишкен кара уй экен, а? Жаш уй. Буга клиент көп болуп атат. Канчага бербей койдуңуз? 120га берем. Ушуну 130 деп турабыз. 130 деп атам дейт, 120га берем дейт. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай. Мынау чоң ала уй. Мына жерде турганчы. Булар канчадан болуп калат? Мисалы мына. Бул желинде чоңоюп, курсактарда чоң экен, а? Ушулар 150ден да? Бул экөөнү жана 240ка, мындан экөө бирөө бар да, 240ка сурады. Экөөнү. Ушунун өзү да? Кылдык да. Жакшы. Ошого бербедиңизби? Берсем болот 240ка. Бирок ойнамайын деп кеттим. Мына көрдүңүздөрбү, мына ушундай уйлар экен, жакшы уйлар, боз. Бир караңыздарчы. Негизи Россиянын малын карап жүргөндөр же Россияда мал алып келип жүргөндөр билет. Мен да практика жүзүндө көргөм. Россиянын малы келип мына Кыргызстандын чөбүнү жегенден кийин өтө оң болот. Сүтүн да кошот. Мисалы жылкысы келгенден кийин тайлары да тез чоңойт. Мына уйлар да ошондой. Өтө чоң разница берет. Анткени биздин природа климаттан айырмасы бар, жем чөптөн. Мына ушундай туугандар. Сиз деле билсеңиз керек, а? Мына көрдүңүздөр да. Бир айланып калаңыздар, 26 баш куй. Бар эле мына боз мына уйларды көрдүңүздөрбү? Бир желиндерди карап коюңуздар. Кыйналбай бекен жолдо? Бир аз кыйналды. Суу жемден кыйналып калды, ошон үчүн артып кетти. Эми алыскы жолдо канча? 3 күндө келе экен. 8 күндө дегенде келдик. Охо. Россиянын алыс жагы, Просто жолдо кыйнап койду, жолдо көп туруп калды. 8 күндө келиптир де. Караңыздар, оңой нерсе эмес. Мына уйларды караңыздар, мына бул мясо молочный окшойт, а бул, а? Бул орто жаш экен. 2015-жылкы. 2015? Анда 6 жашта болду. Анда нормально эле экен. Көрдүңүздөрбү? Желиндер да чоң, боевой уй экен да. Мясной породага койгондо качырса, эркек туу берсе көрүпсүздөр мына. Эң кымбат уюңуз ушул да азыр, а? Ушундан дагы экөө бар. Ушудан дагы экөө. Ушудан экөө. Ушулардын жашы менен бирде 4-өчү. Жашы дагы бир экен ушундай. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Россиянын уйлары жакшы, кам бар. Селекция кылат. Бул жакта дагы мына бир топ уйлар турат. Анда эмесе биз бир рет көрсөтүп чыктык, экран астындагы ээсинин телефон номерлерине чалып, дагы кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Же болбосо көңүлүңүздөрдө жаккан уйду мына ушинтип айтып, содалашсаңыздар дагы болот. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктайбыз туугандар, саламатта калыңыздар. Видеону жыйынтыктардан мурун биздин телефон номерлерди калтырабыз, кайрылсаңыздар болот, заказ берсеңиздер дагы болот. 0502 69 28 28 WhatsApp'тагы бар. Саламатта калыңыздар.